Эл аралык КВН союзунун премьер-лигасында Руден аттуу команданын оюнчусу биринчи жолу бир гана Пирамида каналында бүгүнкү коногубуз өзгөчө конок, анткени таанышып алыңыздар, Бактияр Ташпулатов аттуу кыргыздын жигити мына ушул командада оюн көрсөтүп, Кыргызстандын атын чыгарып жүрөт. Жана дагы Альбина Мокиева келечеги менен бизде бүгүн мейманда. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыздар кандай? Жакшы, жакшы. Кыргызстанга келгениңиздерге канча убакыт болду? Аз эле убакыт болду. 24-25-теринде келдик бияка. Азыр бүгүн эле уже кечинде учуп кетип атам кайра Москвага. Анткени 5-сентябрда ошо премьер-лиганын КВН'де ошо финал болот, ошолдука даярдык. Ошол бүгүн кечте учуп кетем кайра. Анда сизди убагында чакырып калган турбайсызбы? Жакшы. Бактияр мырза, бул премьер-лигада негизи эле Кыргызстанда эмес, бөтөн жерде премьер-лига деле бул оңой эмес. Оңой эмес бул лигада ойнош. Кантип ал жака түшүп калдыңыз дегенде, ал жака командага. Өзүм ошо окуу жай Москвада школду бүттүм, мектепте. Андан кийин чоң окуу жайга тапшырдым. Как раз ошол РУДН деген окуу жайга. РУДН деген бул Российский университет дружбы народов деген окуу жай. РУДН деген мындай көп эле адамдарга таанылыктуу команда, баягы чемпион высшей лиги 2006-жылкы чемпион. Бияка да жакында Кыргызстанга келип кетишти, гөлгө. Ошо эсиңиздерде керек. Ошол команданын баягы знаменитый, легендарный деп коет Россияда. Ошо команданын артынан биз азыр жаңы поколение, жаңы молодой состав деп коюшат бизде. Ошолордун арасынан биз чыктык. Командага кантип попал болдум десеңиздер, бул өзүнчө окуя, потому что окуу жайга поступать эткенде КВН бар экенин билгем ошол окуу жайда экен. Анан биринчи курста окуп жүргөндө пока ойлодум мындай, биринчи окуу жагынан мындай өзүм окуш керек жакшылап, анан кийин таанышып көрөм КВН менен катышып, аны менен заниматься эткенгечи. Экинчи курска өткөндөн кийин гана эле анан КВН менен мындай жакын тааныштым, ошентип айтсам болот. Анан өзүнүн внутренний кубок деген болот, өзүнүн ичинде ошо КВН боюнча өзүм командамды создавать этип, ошонун капитан командасы болуп аякта ойнодум. Биринчи сезондо эле жюриде болсо, жюриде как раз биздин баягы старший поколение РУДН'де ошолор келишип бизди жанагылышат да, судить этишет. Ошол жерден как раз анан финалга чейин биринчи эле сезондо, то есть финалга чейин жеттик өзүм команда менен. Жакшы жюри жактан жакшы сөздөр айтылды, команда жакшы экен. Анан мени дагы башкалардын арасынан выделять этишип ошентип айтты, ушул баланы сборныйга чакырыш керек экен депчи. Анан ал мага өзүм мындай как мечтам болчу да, ошо сборныйга попасть. Бирок анан 1-2 жылдын арасында чакырбай эле жүрө беришти, баягы жакшы сөздөрдү айтып, комплименттерди айтышып, бирок эч ким чакырбай, мындай качан чакырат экен деп жүрө берсем, анан эч ким чакырбады. Анан ал даже уже үмүтүм үзүлүп калды, уже чакырбайт экен го деп. Анан бирок баары айтышат, жакшы, эмнеге сени чакырбайт, баары эле келип, баягыда айтпады беле оюнда сени жакшы ойнойсуң, сборныйга чакырыш керек деп. Эмнеге чакырбады, мен билбейм эмнеге чакырбады, ага деле өзүмдүн ответим жок деп. Ошентип эле жүрсөм, анан арадан 3 жыл өтүп кетти. 3 жыл өтүп кеткенден кийин анан анда командада биз международная лига деп коет, ал тоже телевизионная лига, только Беларусьта көрсөтөт да. То есть тоже Масляковго караган КВН, город Минск, ошо Минск шаарында көрсөтөт. Минсктин биринчи каналында, ошол жакта. Только ал биринчи российский каналда көрсөтпөйт да. Анан ошол жакта ойноп атканда анан бир ошо капитан командасы мага келип, азыр эми социалдык тармактары мындай жанагы эмеспи, продвинутый более. Ошол жактан анан мага жазып, экөөбүз сүйлөшүбүз керек, жолукпайлыбы, бир сөз бар деп мага жазып берди. Анан мындай ал жөнүндө ойлонбодум, мейли, хорошо деп анан экөөбүз жолуктук, окуу жайдан как раз сүйлөшсөк, анан айтып калды, ошо мен сени чакыргым келет, сенин ойногоnuң бизге жагат, ошо
келбейсиңби деп анан макул ойлонуп көрөйүн деп анан ошо бир күндөн кийин ответин бердим. Ошентип анан ушул командага попал болдум. Азыр ошол жерде ошодон бери ойноп атам. Жакшы. Ушунча күтүп турсуз, андан кийин ошо чакырганда сизде кандай таасирлер болду? Башында кубандым то, что менин мындай ички дүйнөмдү, то есть ошо через сцена аркылуу өзүм мындай кантип айтып кетсем, мындай самовыражение, то, что өзүм хотел донести ошол элдергечи, ошол жетти деп. То есть значит менде ошо бир нерсени көрүштү, ошон үчүн чакырды деп мындай өзүмө мындай кичине кубандым да. Анан командага келип, команда жакшы тосуп алышты. Ошол балдар менен азыр дос, жакшы отношенияларда ошентип сүйлөшөбүз. Жакшы. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бизде мейманда эл аралык КВН Союзунун премьер лигасында ойногон РУДН аттуу команданын оюнчусу Бактияр Ташпулатов. Эгер сиздерде биздин конокторубузга суроолор жаралса, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдоңуздар. Албетте биз жооп алганга аракет жасайбыз. Ал эми биз маегибизди улантсак, Бактияр мырза, айтсаңыз, негизи эле ошол КВН ойноп жатканда орусиялыктар тараптан Азия Микс чемпион болгондон кийин кандайдыр бир сиздерге болгон мамиле өзгөрдүбү? Вообще Азия Микс КВН ойноп баштагандан бери жалпы кыргыз элине мындай Орусияда мындай өзгөрдү да мамилечи. Кыргыздар баягы даже ошол город 312 деген биздин группа бар. Ошо жалпы ошол группа, андан кийин ошо Азия Микс, анан бизге баягы Минута славы деген баягы передача телешоулорго келип жаткан биздин кыргыз элинин жигиттери жана айымдары баары. Ошолор Кыргызстан, жалпы Кыргызстанга өзүнүн мындай творческий жагынан, искусство жагынан салым кошту да анча эле. Потому что Россияда биздерди как все приезжие деп называют. Вот, это все, кто-то приезжает на заработки, баягы иштегенге, акча тапканга, бирөөлөр окуганы келишет, ар кандай. Бирок баарын эле бир жанага алып келишет да, то есть приезжие, значит, приехали работать деп ушундай мындай, как бы ар кандай адамдар болот да. Анан ошонун ичинде анан Азия Микс деген команда чыгып, кыргыздардын уже башка жагын көрсөттү да. То есть кыргыздар мындай не только вот ошондой баягы көчөдө көрөсүңөр го, ошондой эмес. То есть кыргыздар башка жагынан дагы мындай чыга алат дегендейчи. Анан Азия Микстин негизи шуткалары өзү мындай төмөнкү шуткалардан эмес да, мындай, то есть высшего уровня шутки деп коет баягы. То есть адамдарга именно баягы высшее общество адамдар, потому что биринчи канал Высшая лига телекөрүүчүлөрү жана ошол залда өтөт го, баягы центральный армия зал деп коет. Ошол жерде өтөт, ошол жердин коноктору, вообще ошол жерде гостилер, зрительдер, алар мындай өзү богатый адамдар келишет да, аяка баягы мен деген адамдар келишет, анан аяка билеттери да арзан эмес. Ошол адамдар кол чаап аларга, ошол адамдар булардын шуткаларына күлүп, ошондой деп турган, ошол эң мындай барктуу деп эсептесе болот. Потому что бар эле орустардын деле командалар бар, анан ошолордун арасынан канча ушундай болуп, кыйынчылыктардан өтүп, акыры ошо чемпион болгонуна мен аябай сыймыктанам. Алардан деле мындай пример алганга өзүм мындай пример алгым келет алардан. Ошон үчүн алар мага как пример болуп алат. Анан мен өзүм ушундай болуп калды. Кыргызстандын атынан эмес, ошо өзүм окуу жайыман ошо Россиядан чыгып калдым да. Анан ошо азыр өзүм окуу жайым ошол жердин окуучулары жана мени окуткан мугалимдер, деканат, өзүм факультетимен жана биздин ректорлор сыймыктасын деп ошо биз аракет кылабыз. Ошол. Жакшы. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген суроолор бар. Аягы 22 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Бактияр мырза, Альбина айым, келинчегиңиз менен кантип таанышып калдыңыздар эле дейт. Кантип таанышкандыңыздар? Келинчегим менен биз Москвада таанышканбыз, экөөбүз тең Москвада азыркы моментте жашайбыз.
Москвада экөөбүз окуйбуз. Экөөбүз таанышканга 5-6 жыл болуп калды окшойт. Если точнее айтсам 11 деген күнү баягы 11-ай 11 число 11 жылда таанышканбыз экөөбүз. Экөөбүз анда ошол моментте еще мындай ВКонтакте деген мындайлар популярный эмес болчу, баягы социальный сеттерчи. Агентте агент уже калып калды, уже эч ким деле колдонбой калды. Бирок биз экөөбүз агентте таанышканбыз. Агентте таанышып анан ошо 11 ноябрга чейин 11 жылга чейин ошо биз где-то 1-2 неделя мурун тааныштык да ошо агенттен. Анан таанышып анан мен мындай өзүмчө романтикмин да. Анан 11 ноябрда экөөбүз жолугайлы ушул күнү как мындай орустар айтып коет, отправная точка болсун биздин отношенияда депчи. Анан ошол күнү жолуктук, ошо 11-11ден бери биз экөөбүз чогубуз. Жакшы, агенттеги махаббатым деп коебуз. Жакшы. Альбина айым, айтсаңыз, Бактияр мырза сизди кандай сапаттары менен жүрөгүңүздү багындырып алды? Кайсыл сапаттары жагат Бактияр мырзанын? Умный, веселый, серьезный в то же время, ответственный, романтичный и заботливый. Жакшы, эң сонун азаматсыздар. Бактияр мырза, айтсаңыз, дегеле биринчи сахнага чыкканда бардык чыгармачылык дегеле адамдардын сүр пайда болот да сахнага чыккан сайын. Сизде баягы бөтөн жерге, бөтөн элге барып оюн көрсөтүш сизге мындай кыйынчылыкка турбайбы? Мындай өтө деле андай болбойт. Бирок анткени баягы любой эле сценага чыкканда, мындай, я думаю, даже эң мыкты артисттер, эң мыкты искусствонун адамдары сценага чыкканда по-любому бир кичинекей болсо да мындай сүр болот да. Потому что ансыз если сүрүсүз жок чыкпасаң, анда адамдар тарта албайсың да өзүңөчү. Потому что именно ошол сүр кичине болсо дагы ошо сени мындай кармап турат, сценада өзүңө алып барганга мындай жардам берет да, наоборотчу. Ошол если ал такыр болбосо, сүр болбосо, мен именно өзүм жөнүндө да айтып кетсем, ошол если мен ойлойм ошолдой сүр болбосо мен ошондой выступать ете алат белем депчи. Потому что кээде именно ошолор сөздү унутпаганга, өзүң кайсы жерде турганың, кайсы жерде сүйлөгөнүң, кайсы жерде кыймылдаганың бүт нерсени ошону эсте болгонуна жардам берет да. Дегеле келинчегиңиздин колун кантип сурадыңыз эле, качан баш коштуңуздар? Бул баягы биздин телекөрүүчүлөргө да абдан кызык. Албетте, бизге да ошого байланыштуу суроолор келүүдө. Келинчегим өзү КВН менен аралашкан үчүн постоянно эки жака там Сочи деген КВНщиктерге бар знаменитый шаар. Ал жер постоянно ар бир каждый год ал жерде фестиваль өтүп турат. Бүт Россиядан жана Россия эле эмес, башка жалпы СНГ боюнча мамлекеттердин өзүнүн командалары, курама командалары келип турушат. Ал жерден отбор болот да. Анан ошол жака Альбина экөөбүз бардык эле. Мага да Сочини көрсөт, Сочини көргүм келет, кандай атмосфера, потому что ал жак мындай КВН менен связанный адамдарга, не связанный адамдарга мындай ал жер мындай загадочный жерде кандай өтөт экен, эмне болот экен депчи. Анан баары эле сурай берет, анан эмне болот, анан аяка баргандан кийин эмне болот, алар силер отбордон өттүңөр, анан эмне болот деп элечи. Анан ошол жака барганбыз, барып анан анда еще Руден эмес, башка команда менен барган болчумун да. Ассортимент деген аттуу бир команда болчу. Алар мени да өзүнүн командасына чакырып ошо Сочиге барып келели деп анан алар менен барып как раз анан бир ошо Черное море, ошонун жанында ресторан, анан ресторанга чакырып ошол жерден коон сурагам. Фестиваль как раз бүтөйүн деп калды. То есть фестиваль болуп аткан мезгилде мындай көбүнчө занятпыз да, мындай эки жакка чуркап не до этого дегендейчи. Анан уже фестиваль бүтүп уже аяктап калганда, анан как раз ошо 2-3 күн Москвага кайра кетишибизге калганда, Черное моренин жанында бир ресторан бар экен, ошо мындай как раз романтика баягы жеке толкундар келип мындай турган жерде. Анан
ошонун ресторан Черное моренин боюнда ресторанда анан колун сурагам. Көйлөмбөй эле сразу эле ооба деди. Ойлонбой эле ооба деп жасалды. Жакшы. Ал эми баш кошконуңуздарга канча убакыт болду? Биз ушу Кыргызстанга келген 5-сентябрда финал, бирок заранее план коюп алдык эле ошо жайында Кыргызстанда ушу Бишкекте өзүбүздүн үйлөнүү тоюбузду өткөзөбүз депчи. Анан ушундай болуп калып анан ушу дистанционно Москвада туруп бияктагы вопросторду көбүнчөсүн решать эттик да, то есть баягы кайсы ресторанда өтөт, анан дагы кимдер канча конок келет, ошолордун баарын аякта эле түзүп алып, биякта туугандар менен байланышта туруп ошонун баарын уюштурдук. Анан өзүбүз ошо 28-inde өттү үйлөнүү тоюбуз. Жакшы, куш болуңуздар бек болсун. Бияка келгенибиз 24, то есть бир 3-4 күн эле болуп калдык да биякта. Анан бүгүн уже учуп кетип атам кайра ошо финалга даярдыкка. Жакшы, эң сонун. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Рахмат. Жакшы. Бизге WhatsApp аркылуу каттар келүүдө. Аягы 609 менен аяктаган абонент бактылуу болгула дейт. Жакшы. Мына ушул Бактияр мырза КВНде ойногондон кийин Кыргызстан атынан Руден командасында жалгыз эле сизби же дагы башка кыргызстандыктар барбы? Жок, кыргызстандыктардан мен элемин өзүм. Руден өзү как Российский университет дружбы народов деп аталган университет. Ар бир өлкөдөн биздин окуу жайда 142 улуттан окушат. Мамлекеттин айтып кетсем адан да көп болуш керек. Ошол анан биздин командада Африкадан, там Гвинея, Бисау, Судан, жана Кавказ өлкөлөрүнөн Азербайджан, Армения, Корея, дагы Тажикстан, дагы жалпы мындай не только баягы команда, биз баары ойлошот баягы команданы телевизордон көргөн эле ошолор команда депчи. Сценада эмес, биздин артыбызда турган адамдар көп, то есть бизге жардам бергенчи, то есть өзүбүздүн балдар мурун ойношкон, бирок азыр ойногусу, сценада ойногусу келбей уже жазгысы, баягы шуткалар жазгысы келген автор балдар бар. Ал бир ошолор, алар да улуттары, там тажик, украинец, ошол балдар. Ар бир улутта биздин эми считается как бы международный союз деп коет. Международный союздун ичинде самая международная команда деп коет да бизче. Ошол. Жакшы, эң сонун. Сизге көбүрөөк кайсыңыз жагат? Тамашаларды жазганбы же сахнада аткарган жагабы? Кимисине жакынсыз сиз? Мага эки жакта эле жакын, потому что баягы эң жакшысы мага эң жакканы өзүң жазып туруп, өзүң аткарган, анан ошол шутка, юмор, ошол сен жазган материал болсо, адамдар менен жакшы кабыл алса, адамдар күлсө, баягы КВНовский сленг боюнча баягы ошондой отдельно болт деп коет, баягы шуткалардын, который эң жакшы адамдар кабыл алып, жакшы күлсө, эң ошол адамга реакция болуп кетсе, ошону болт деп коюшат. Ошондой шуткаларды жазып, ошолорду аткарсаң, өзүңчө мындай ошодон мындай кандай десем, удовлетворение аласың да, ошодон мен ушуну, значит, менде ошондой бир бар экен, возможность что ошондой шуткалар жаза алат экем, ошондой аткара алат экем деп өзүнчө мындай кубанасың да. Айтсаңыз, ошол тамашалар жазганы сиз кайдан багыт алып жазасыз? Тамашаны көбүнчө мен мындай баягы ар кандай жазабыз да, то есть мындай болуп калат, что үйдө жүрүп деле, там душка түшүп атып деле, там бир жерде машинада кетип атып, идея жаралып кетсе. Идея жаралып кетсе, аны жазып калсаң, жазып каласың, кээде болот, жазганга возможность жок болуп калып, анан кийин эстеп алам дейсиң, анда уже 1-2 саат өткөндөн кийин уже эстей албайсың да. Ошон үчүн мындай стараемся постоянно сразу жаза калгангачы, потому что бир келет да уже все кайра кетип калат, болду, эстей албай каласың. Мага көбүнчө ошондой мындай в легкой форме жазганды жакшы көрөм да, то есть мындай базып жүрүп эле бир жерде мындай. А так биздин командада мындай правилалар бар, то есть любой эле командада да, как любой эле командада сборлор болот, баягы чогулушуп баарыбыз шуткалар жазгангачы.
алардан андай баягы шутка жаралгандан кийин уже адамдар ага мындай более күлкүнчтүү шутка деп реакция кылып аткан. Биз аны жазып атканда кандай максимально бир серьезный лицо жасабыз да өзүбүзчө. Жазып алып турган бири бирибизге күлүп анан күлкүнчтүү болсо деле могу күлкүнчтүү экен деп серьезный лицо менен биринчи жолу окусаң деле күлкүнчтүү экен деп серьезный лицо менен можно аны кылсак болот деп элем. Ушундай реакциялар менен жазабыз. Анан если ошол зрительный баягы сценага чыкканда зрительдер ошондой реакция кылса жакшы, биз абдан кубанабыз. Сизден мына ушул КВН тармагында сахнада болобу же сахна артында болобу же тамаша жазып жатканда болобу болуп өткөн кызыктуу окуялардан биз менен бөлүшүп өтсөңүз. Кызыктуу окуялар көп. Алардын бири баягы любой эле творческий адамга баягы сценада сөз унутуп калган нерсе. Жакшы мен аны менен андай менен кабыл болбодум өзүм. Өзүм бир командамда ойногон бир бала жөнүндө айтып кетсем, ошо атын айтпай эле кийин таанып калган. Ошол бала ал как раз ошо мени сценада туруп мага сүйлөш керек болчу да, ошо сүйлөгөн текстин унутуп калыптыр. Бактияр деп анан бир обращение кылып сүйлөш керек болчу да, шутканы айтып. Ошо как раз международный лигада Минскте ойноп аткан болчу, анан полуфинал беле, ошо по-моему полуфинал болуш керек эле. Анан ал өтүп анан бир шутка бүтүп, андан кийин ал мага сүйлөш керек эле. Анан ал туруп болсо, ал туруп мынтип чыкты да. Жок, туруп калды өзүнүн местосунда, баягы линейка деп коет, баарыбыз бир жеринде тургандачы. Анан ал туруп калды. Баары аны карап турат, аны качан сүйлөйт депчи. Ал болсо унутуп калыптыр анысынча. Унутуп калганым эмнеге? Потому что баягы сценага чыгайын деп атканда кээде болуп калат, редакторлор деп коюшат. Баягы шуткаларды кайсысы өтөт, кайсысы өтпөйт дегенчи. Именно ошонун шутканын астындагы шутканы алып салыптыр да. То есть ал болсо ошол шутканы күтүп андан кийин сүйлөйм деп ойлоп аткан да. Аны алып салган. Аны болсо эстебей эле анан аны күтүп тура бериптир да алчы. Анан баарыбыз аны карасак, ал болсо ошо сценада туруп наоборот бизди карап телесъемка өтүп атат Белоруссиядачы. Анан эки жакта карап наоборот бизди карайт. Ошентип где-то бир 10-15 секундтай пауза болуп калат. Ал бизди карап мынтип турат, анан жаныбызда ошо баягы Гвинея Бисаудан деген Белла деген кыз бар. Анан ошону карап калды. Карап калса, ал дагы унчукпай туруп ага дагы чо деп. Сценада болуп аткан нерсе элечи. Анан өзү жакшы туруп ошо 15 секундтан кийин эстеп кетти, кайра сөздөрүн мага сүйлөп, анан дальше продолжить этти. Бул жагдайды баягы көрүүчүлөр өздөрү телекөрүүчүлөр дегенде алар билишти же атайын ушундай сценарий боюнча ушундай түзүлө экен деп ойлоп калыштыбы? Залдагылар билишти, залда отургандарчы, потому что аякта мындай то есть кээде ар кандай паузалар болот, то есть мындай кичине пауза болуп өзүң продолжать этип келип, кээде ошол пауза наоборот ошол жерге уместный болуп калышы мүмкүн да, то есть как раз болуп калышы мүмкүн ал пауза, жанагы адамдар эчтекени байкабай калат. Кээде мындай адамдардын бетинен деле көрүнөт да, баягы сценада турган ал бала болсо монтип эле алаңдап туруп калды. Ошон үчүн адамдар билди го дейм. Бирок телевизордон уже монтаждан анысын, конечно, алып салды ужечи. Анан дагы бир окуяны айтып кетейин. Жакшы болот. Тоже биздин командада бир бала. Ал баягы чоң выступленияларда, именно высший лигада ойноп жүрүшкөндө баягы биздин командада бир бала бар, ошо азербайжанец Шевги дегенчи, азербайжандык болот өзү. Улуту бирок талыш. Анан ошол бала болсо жанагындай кавказцын бурка деп коет, баягы папаха менен кийип чыгат бир номергечи. Ал номерде болсо ага айтпай эле концерт. То есть баягы основной оюн болот, когда телесъемка биринчи канал тартат, жюрилер менен отуруп, андан кийин ал телесъемка бүткөндөн следующий күндө уже мындай жөн эле концерт болот да. Жөнөкөй эле мындай зрительдер келишет, без телесъемки, мындай как концерт на бис деп коет. Ошол эле программаны телесъемкада просто адамдарга мындай жөн эле кайталап беришет да. Анан болсо ошо телесъемкада болгон, бирок концертте аны команда өзүнчө мындай чечишип алыптыр, ал именно ошол номерди көрсөтпөйбүз депчи. Ошол номер, тиги балага айтпай коюшуптур да. Ал болсо даярданып алган, баягы өзүнүн буркасын кийип, папахасын кийип алып, анан баягы конференц деп коет, баягы шуткаларды объявлять эткен бала чыгып баягы. Анан ал чыгып тиги ойлоп атат, менин номерим объявлять этет экен депчи, анан тиги сценанын артында за кулисами
туруп анан даярданып алган. Эч ким айтпаптыр да, специально айтпап. Анан тиги Масликов уже объявлять этти команданын бул номерди объявлять этип атат конференцияна. Там случай в аптеке деп койсо, тиги болсо баягы жанагысындай буркасы менен папахасы менен чыгып алып, мындай чыгып алып, случай в аптеке десе, баягы сценага ортосуна чейин жетип туруп кайра бурулуп кайра кийип. Анан эртеси күнү дагы концерт болду, ошол эле экинчи күнү дагы. Анын күнү десем, эмнеге мени поставить этип койдуңар, бул номерди алып сал деп айтып койбойсуңарбы десе, хорошо, мейли, бүгүн обязательно көрсөтөбүз деп, анан хорошо деп ал дагы даярданып турат. Ал күнү тиги өзүнчө балдар дагы сүйлөшүп алыптыр, буга айтып коебуз то, что болот деп, өзүбүзгө көрсөтпөйбүз депчи. Ошол күнү дагы ошентсе дагы чыгып даярданабыз. Дагы башка номерди объявлять этип коет, дагы ошентип кирип кетет. Анан Масликов өзү дагы карап, булар эмне эле кылышып атат деп таң калды. Ошондой күлкүнчтүү окуя болгон. Жакшы. Бахтияр мырза буга чейин айтып келет, Азия Микс командасынын капитаны Элдияр Кеңсаров мырза айтып келет. Орусияда бул эл аралык КВН союзунда редакторлор аябай катуу карайт, көптөгөн тамашаларды жаратпай коюшу мүмкүн дейт. Ал эми сиздерде бул жаатта кандай? Сиздер эми Орусиянын өзүнүн командасы дегендей, ал жаатта кандай? Редактура кандай болот? Мен ойлогонум бардык эле команда бирдей эле мамиле кылышат редакторлорго, потому что ага подтверждение, ошо Азия Микс чемпион болдугуну ал мындай накта подтверждение да, то есть если андай башкача отношение болгондо, андай, я думаю, андай бермек деле эмес да. Чыныгы баягы ким кыйын болсо, ким шуткалары күчтүү болсо, именно ошолорго возможность берет дальше жакшы өздөрүнүн ушу юморун жараткангачы сценада. Кээде болот, бирок өзү мындай редакторлор менен жанагы өз көз карашың совпадать этпейт да, то есть блин, мону көрсөткөндө жакшы болмок деп өзүнчө мындай жанагы кыласың да. Ушул күлкүнчтүүгө эмнеге бербей атат возможность ушуну көрсөткөнгө депчи. Бирок анан кичине время өткөндөн кийин ойлонуп каласың, может ошону туура эле болгон бул депчи. Бирок кээде болот чыныгы мындай шуткалар, ушул болгондо адамдар күлөт деп анан башка жактарда көрсөтөсүң, то есть башка лигаларда прежде чем выступать эткенге чейин тиги премьер лигада или высший лигада болобу көбүнчө командалар мындай өзүнүн шуткаларын, жаңы жазган шуткаларын билбейт да, ошо адамдар кандай реакция кылат экенчи. Допустим, өздөрүнө күлкүнчтүү болушу мүмкүн. Анан элдерге сунуш кылат ошол башка мероприятияларда, башка лигаларда. Анан ушул жакта адамдар күлсө, чыныгы күлсө, анан шуткаларды баа берсе, ошол шуткаларды анан алып барышат да тиги высший лигага, премьер лигагачы. Анан аякта редакторлор анан ошол шуткалар сценага өтөбү, өтпөйбү, Масликов көргөнгө дальше өтөбү, потому что редакторлор көрөт, анан редакторлорго калтырган нерсени кийин дагы дополнительно Масликов өзү көрөт да, то есть бир күн калганга чейинчи. Анан акыркы сөз ушу Масликовдун сөзү болот да, то есть могу шуткаларды алып салууга или буну калтырып койгула депчи, өзүнө мындай эми аяктын деле бир телевидение чыккан үчүн өздөрүнүн эрежелери болот. То есть могу шутка, допустим, адамдарды может кээ бир, допустим, баягы верующий адамдар болот, дин менен жүргөн адамдарчы. Может аларга мындай жакпай калат, или там органда иштеген адамдар может мындай не то бир сүйлөп коюшу мүмкүн, ошолор жакпай калат, ошондой мындай. То есть цензура бар да, все-таки телевидениеге чыгып аткандан кийин аякта кээ бир шуткалар мындай өтпөй калат ошондо. Жакшы. Ал эми Бахтияр мырза, келечекте КВН менен кетейин дейсизби же өзүңүздүн кесибиңиз боюнча да эмгектенесизби? Өзүмдүн кесибим боюнча пландар бар, ошо өзүмдүн кесибим менен иштеп кеткенгечи. КВН эми бул баягы 40-ка чыкканга чейин эле ойноп жүрө бербейсиң. Бул өзү мындай как молодежное движение деп коет КВН депчи, клуб веселых и находчивых. Канчалык чоңойсоң, веселыйың и находчивың эми сенден кетпейт. Бирок баягы үй бүлөлүү болгондон кийин, балалуу болгондон кийин уже
башка нерселерди ойлонуп баштайсың да. Ошон үчүн мен КВН аркылуу өзүмдүн ички дүйнөмдү мындай творческий жагын мындай ошол мага мындай жардам берет да дальше кыймылдагангачы. Анан өзүм специальность меники РУДНде бүткөм, бакалавр государственное муниципальное управление деген специальностьтечи. Именно өзүм эң жакын нерсе бул дүйнөдө баягы мен творческий жагынан, анан именно ошо өзүм специальность тандаган жагынан мындай ушул тараптар жагат да магачы. Анан ушул нерсе менен мындай экөөнүн тең алып барсам, анан тең алып кетсем деген үмүтүм бар да. Анан акырынан ага дагы мындай шагтарды кылып атам. Окуу мезгилинде азыр деле баягы практика өткөм. Россиянын Государственная дума деп коюшат, ошо федерального собрания. Аякта ошол практика өттүм. В роли помощника депутата деген ошондой должность бар. Аякта практика өтүп 3-4 жыл. Ошол ал жакта опыт алдым. Аякта кандай именно законодательного собрания деп коет, ошону именно баягы депутаттар 450 депутат болот, ошолордун арасында жүрүп баягы атактуу депутаттар болот, баягы Жириновский жана партиялардын лидерлеричи, КПРФтин баягы лидери жана ошолордун арасында жүрүп өзүнчө мындай опыт алдым да ошо практика мезгилиндечи. Анан ошол именно ошол тарапта мага жагат да, өзүм мындай как серьезный жумуш, анан өзүм ал жакта жагат. То есть бияк жагы да казалось бы экөө мындай несовместимый нерселер, бирок ал мага бирок айта кетсем, баягы мурунку сборный РУДН деген командасын баягы Сангажи Тарбаев деген капитаны болгон. Ал болсо как раз ошол азыр общественный палатада иштейт өзү негизичи. Анан КВНден да чыккан, анан общественный палата ошол общественный палатада депутат. Анан ошол мага как тоже пример, да. То есть и КВНден да жетишти, анан өзүнүн специальность боюнча дагы. Специальность как раз менин факультетимде окуган, ал Сангажи международные отношения да, Америка государственное муниципальное управление. Анан ошол мага как пример болот. То есть эки жактан тең жетишсе болот дегендей. Албетте, сиз деле менин кесиптешим болот экенсиз, кесибиңиз боюнча эки жактан деле жетишсе болот. Бактияр мырза, Альбина айым, сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Орусияда мекендештерге салам айта барыңыздар. Макул. Ак жол, эсен аман жете алыңыздар. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Орусиядагы эл аралык КВН союзунун премьер-лигасынын РУДН деген команда бар. Мына ошол команданын оюнчусу кыргызстандык мекендешибиз Бактияр Ташпулатов жана келинчеги Альбина Мокиева болуп өттү бизде мейманда.